Өзүн патриот катары көрсөтүүгө жан үрөгөн Самат Жумалиевдин чыныгы жүзү кандай? Ал жеке кызыкчылыгы үчүн оорукчан энесин унутуп, ата журтун сатып кетти. Чет өлкөдөн качкын макамын алуу үчүн жалган маалыматтарды таратып отурат. Мунун айынан анын Кыргызстандагы жакын адамдары санага батууда. Бирок Саматты алар ойлондурган да жок. 2017 жылы аялынын тилине кирип, Талас районунун Талдыбулак айылындагы Каарыган апасы Мубаркан Сатыбалдиеванын, бир тууган агасы Муслимдин жана атасы Кушубек Жумалиевдин үлүш жерлерин сатып, Францияга качып кеткен. Мекенин жана жакындарын чет жактагы жыргалчылыкка алмаштырган. Үлүш жерлердин сатылышы тууралуу Саматтын агасы да билбей калган. Документтерге алардын ордуна кол коюп, шылуундук кылган. Андан бери туура 8 жыл өттү. Апасына телефон чалып, абалын жарытылуу сураганга жараган жок. Бир жылда бир жолу чалганы болбосо, апасы менен иши да жок. Жашы 80ге таяп калган энесине берек жөнөтпөй, камкордук көрүүдөн толугу менен баш тарткан. Атүгүл дүйнөдөн өткөн атасына татыктуу аш берип, эскерген эмес. Самат личүүсү Муслим улусу да. Ал кеткенине 8 жыл болуп калдыбы. Анан бир тууган деген аты болгону менен аябай деле монтип чындыгында баарлашып сүйлөшпөйбүз. Баягы эми агасы болгондой ниниси кантип укпай коймок эле, бир агасы деле кой деп койбойбу, биякта туугандар кой деп койбойбу деген элде сөз болуп атат эле болуш керек негизичи. Анан эгерде туугандарды угуп баягы улуусу айтып атат дей турган болсо, бул деңгээлге жетпейт эле да. 5 тең эмес дейт. Ар ким ар кандай болот экен. Мисалы эки бир тууган вообще башкача. Тууган деген атыбыз бар эми. Болгон. Чет өлкөдөн качкын статусун алуу максатында өз энесинен кагаз бетинде да, иш жүзүндө да баш тартып отурат. Ал эми анын жакындары Саматтын бузукулук ишин апасына уктурбай, санага батып жатышат. Апабызга да айтпайбыз бул темада, апабыз ооруйт да. Апабыз билбейт бул темада. Самат Жумалиев чет өлкөгө кеткен соң психологиялык абалы өзгөрүп, агрессивдүү болуп калган. Анткени ал жакта жашоо оңой эмес. Баскан турганыңа акча талап кылынат. Жанында аялы жана балдары бар. Аларды багуу үчүн күнү түнү иштөөгө туура келет. Бир жагынан визасынын мөөнөтү да аяктап калган. Мындай абалда Самат Жумалиев эмне кылышы керек эле? Депрессияга кептелген абалда ага бир идея келди. Өз өлкөсүн жамандап, качкын статусун алууну пландады. Анын башка аргасы жок болчу. Анткени Кыргызстандагы кыймылсыз мүлктөрүн сатып жиберген. Бул жакта жашай турган жери да жок. Союздан калган үйдө агасы турат. Кыскасы, Кыргызстанга келсе туугандарына батпайт. Анда бир гана жол бар. Качкын статусун алышы керек. Бул макамды алса, Европадан жөлөк пул төлөнүп берилет. Көп болуп калды. Байланышпамыз. Билбейм, өзүм мүнөзү ошондой, эч ким менен сүйлөшпөйт. Ал за границага кеткенде психологиясы байкеси вообще башкача болуп кеткен. Өзү таптакыр башкача болуп кеткен. Аябай неме агрессивный. Булар жашаган үй мурда совхозго таандык болгон. Союз тараган маалда өздөрүнө мыйзамсыз түрдө каттатып алышкан. Чынында ал жерлер 100% мамлекетке караштуу. Мамлекеттин мүлкүн мыйзамсыз ээлеп алганы аз келгенсип, Самат Жумалиев азыр сыртта туруп, мамлекетке каршы иш кылып, жалган маалыматтарды таратууда. Совхоздон атасына тиген үйдө жашашат. Эки үй барашын деп коет. Биягында бир хозяин, биягында бир хозяин, эки хозяин. Ошо совхоздо бул ошкесте кадр деп койчу да. Совхоздорго, колхоздорго кадр болуп келгенде, ошо таласы болон окуу жайын бүтүп,
Uşak gelip iштеп, анан ошо үйдү алган. Үй салган эмес. Үйү 2 квартиралык үйдө турат. Ошонун баары окшош үйлөр. Бала чоңойгуча ата эненин алдында болсо, бой жеткенде эне жүрөгүнүн төрүнөн орун алат. Эстүү чыккан бала энесинин черин жазып, жүрөгүн оорутпайт. Ал эми ээн баш өскөн уул энесин саргайтып, өмүрүн кыскартат. Самат Жумалиев дал ушул акыркыга кирет. Ал аялынын айтканынан чыга албай, энесин зарыктырып, өзүнүн мыйзамсыз аракети менен түбүнө жетчүдөй болуп турат. Мен ата катары, ул катары туура эмес эле кетем. Бул эметип туура эмес маалымат жибериш, же теңдей кылып, маалыматты тасылтап, туура болсо туура деп. Мен оюмча болгондой, болгон ишти ушундай деп айткандарды эле мен жаран катары туура эмес эле көрөм, мисалы үчүн. Бирок анын бузуку ишин апасы азырынча уга элек. Жаман айтпай жакшы жок дейт элибизде. Эртең каарыган энеси бул дүйнөдөн өтсө, кантип топурак салганы келет. Келсем камалам деп албетте келбейт. Ал учурда Самат Жумалиев француз виносунан уруттап, кыргыз бийлиги мени куугунтуктап жатат. Ошол себептен Кыргызстанга бара албайм деп шылтоо айтат. Мындай адамды ким деп атаса болот? Бул өз тамырын, ата энесин, туулган жерин чет жактагы качкын макамы үчүн саткан чыныгы маңкурт. Бул эненин ак сүтүн актабаган абийирсиздик. Өз энесин, атасынын арбагын унуткан адамдын интернетте патриотмун деп төш кагып сүйлөгөнү бул эки жүздүүлүк.